Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү математика сабагында биз силер менен жаңы тема менен таанышабыз. Бул сандарды салыштыруу деп аталат. Сандарды салыштырабыз. 447-иште салыштыруу берилиптир. Бул салыштырууларды аткарасыңар. Чоң, кичине же барабар белгилерин коесуңар сандарга карап. Ушул мисалдар бири-бири менен салыштырылып, чоң кичине белгилери коюлат. Ал эми канчага чоң же кичине же болбосо канча эсе чоң же кичине деген суроого жооп берсек болобу? Суроого кандай жооп бере аласыңар? 448-иш. Маселелердин чыгарылышын байка дейт. Сандарды салыштыруу эрежесин чыгарып көр. 5 окуучу бирден көчөт отургузушту. 5 окуучу, ар бир окуучу бирден көчөт отургузуптур. Көчөттүн саны 7 болгон болсо, көчөт калабы? Эгер калса, канча көчөт калат? Аныктайбыз. Чиймени карагыла, чиймеден 2 көчөт калары көрүнүп турат, 2 көчөт ашып калат деп атат. Анда 7 5тен чоң болот. 7 5тен 2ге чоң. Ал кемитүү амалы менен аныкталат. 7 кемитүү 5 барабар 2. Б. Буфетте 6 отургуч жана 2 стол болгон. Ар бир столго канчадан отургучтар жетет? Буфетте 6 отургуч жана 2 стол болгон. Ар бир столго канчадан отургучтар жетет дейт. Ошондо 6-ны 2ге бөлсөк барабар 3 болот, Ар бир столго 3төн отургуч туура келет. Башкача айтканда, отургуч столдон 3 эсе көп дегенди түшүндүрүлөт, же болбосо 6 саны 2ден 3 эсе чоң десе да болот. Сандарды салыштырууда бир сан экинчисинен канчага чоң же кичине, же болбосо канча эсе чоң же кичине деген суроого жооп бериш керек. Канчага чоң же кичине деген суроого кемитүү амалы менен, канча эсе чоң же кичине деген суроого бөлүү амалы менен жооп берилет. Канчага чоң же кичине экенине бул кемитүү амалы менен билет экенбиз. Ал эми канча эсе чоң же кичине деген суроого бөлүү амалы менен жооп берет экенбиз. 10ду 2 менен салыштыралы. 10 саны 2ден 8ге чоң, Ал эми 2 саны 10дон 8ге кичине. Ошондо 10 кемитүү 2 барабар 8. 10 саны 2ден 5 эсе чоң. 2 саны 10дон 5 эсе кичине десе, муну бөлүү амалы менен аткарабыз. 10 бөлүнгөн 2 барабар 5 болот. Балдар, ушул темага байланыштуу мисалдарды чыгарып көрсөк. 444-иш. 12 саны 6дан, 10 саны 5тен, 16 саны 4төн канча эсе чоң дейт. Ошондо 12 менен 6-нын тейиндисин, 10 менен 5-тин тейиндисин жана 16 менен 4-тün тейиндисин табабыз. Б. 3 саны 9дан, 2 саны 8ден, 5 саны 15тен канча эсе кичине? Муну дагы жазып чыгаргыла. В вариантында дагы 25 саны 5тен, 20 саны 4төн, 18 саны 9дан канчага чоң дейт. Кантип тапсак болот балдар жоопторуну? Эгер түшүнбөй жатсаңар, жогорудагы эрежени кайрадан окуп, ошол жерде берилгендерди маани берип окусаңар, бул мисалды оңой эле чыгарасыңар. 450-иш. Аселдин 20 сому бар. Саматтыкы андан 4 эсе аз. Саматтын канча сому бар дейт. Аселдин 20 сому бар болсо, Саматтыкы андан 4 эсе аз дейт. Ошондо бул жерде тиинди амалын колдонуп чыгарсак болот. Экөөнүн канча сому болгондугун табасыңар. 451-иш. А кошулган 2 жана А көбөйтүлгөн 2 туйутмаларынын А барабар 5 болгондугу маанилерин таап салыштыр. Анын мааниси 5ке барабар экен, ошондо кантип жазабыз? 5 кошулган 2 жана 5 көбөйтүлгөн 2. Кайсы бири чоң же кичине болот? Кайсы бири чоң болот? Белгилейсиңер. 452-иште берилген мисалдарды ирети менен аткарып жазып чыгаргыла.
Үйгө тапшырма 453 жана 454 иштер.